Кабырдын тешиктери жок болсо, жылан, чаяндар кантип кирип келет. Машалла. Мындай да. Үйдө кабырга кабыр. Үйдө сандыктын ичине подвалга кирип жамынып алыңыз, өлүм периштеси кантип кирип келет? Бардык охрана, видеокамера бар. Өлүм периштеси кантип кирип кетип атпайбы? Кабырга жөн эле чаяндар барат, жөн эле жыландар барат. Алла субхана ва таала кандай эч кыйын эмес бул. Мына бардык жерде тосук болсун. Бетондоп коюңуз, айнек-пайнек кылбаңыз, бардыгын. Цементтеп салыңыз. Цементтеп, ичине кирип дагы цементтеп, ичине кирип дагы цементтеп, ичине кирип дагы цементтеп, анан сандыктын ичине кирип ичинен жаап, скотчто бардыгын кылыңыз. Ассаламу алейкум, каяка барасыз дейт. Жанды алып кете берет да. Ал каяктан кирди ал? Бул адамдын акылына сыйбайт. Биздин акылыбыз кичинекей. Атасы менен апасы урушуп кетсе, кандай токтотуу керек? Аллаху акбар. Апасы менен атасы урушуп кетсе, экөөнүн ортосуна туруп эле токтотуш керек. Рефери. Судья. Бул жакшы эмес да бул. Апага болуш керек. Апа алсыз болот. Макул, жакшы сөз менен. Атага каты түртпөй, каты урушпай. Албетте, эгерде ушундай неме болуп турган болсо, сөз ажыратып. Ыйлаш керек. Мындай, мисалы, үйлөрдө, азыр коомчулукта ыймансыздыктын кесепети болуп атпайбы? Уруп атышат, тебип атышат, тепкилеп атышат, астагфирулла. Жаман нерсе менен кол көтөрүп атышат. Эми баланын бул жерде аракет кылып атат, эмне кылса болот деп. Албетте, бош андай учурларда, мисалы, кээ бирлер ушундай дайыма неме кылгандар бар, аларга дуа кылып, ыйлап, кызмат кылып, эң жакшысы мечитке барып дават кылып чыгып,